Салам ардактуу көрөрманым, дагы бир рет кутман таңыңыздар менен деп айтып өтмөкчүбүз. Эмесе бизде бүгүн сонун коногубуз бар. Коногубуз менен албетте кесиптешим тааныштырып өтөбүз. Таң эртең багы мода жөнүндө сүйлөшкүбүз келип атты эле. Ошол себептен дагы студиябыздын төрүнө эң алгачкы болуп келген коногубуз бар. Дизайнер, стилист Үсөкова Гүлназ эжекебиз бизде конокто. Саламатсызбы? Кутман таң, саламатсыздарбы? Рахмат, чоң рахмат. Аман эсен, Кудайга шүгүр, жакшы келип алдык. Таң эрте биздин студиябыздан орун алдыңыз. Деги дизайнерлердин таңы кандай башталат? Ар кандай башталат. Ар түрдүү болот, айта албайм. Биздики кандай десем, бир күнгө албетте окшош эмес. Креативдүү болот кээде маанайыбызда жок болуп калат. Эми ар кандай болот да. Иш кылып бир күн, экинчи күнгө такыр окшошпойт биздики. Мындай адамдар болуп экен да кесиптеш. Аба ырайына жараша адамдын маанайы өзгөрүп турат экен да. Бүгүн Гүлназ эжекебиздин маанайы жакшы, демек жаан жагат окшойт. Жок, ар кандай болот. Кээде күн тийип турса деле маанай жок болуп калышат калат, бирок бүгүн негедир маанайым жакшы. Демек сизге аба ырайы таасир этпейт туурабы? Таасир этпейт, такыр жакшы. Жашооңуздагы акыркы жаңылыктар жөнүндө сүйлөшүп баштайлы. Акыркы жаңылыктар көп эле жаңылыктар болду. Кайсынысын айтарымды да билбей турам. Опыт алуу, мамлекеттик иш-чара балким. Ошол мода дүйнөсүндө. Мода дүйнөсүн айтсак, мамлекеттик иш-чара болсо, жакында эле ноябрь деп эдимби, августта бизде фестиваль болду. Всемирный мода кочевников 5-чи быйыл юбилей болду бизде фестиваль. Биздин негизи фестиваль уюштуруучу Назира Бегим, аны баары эле билсе керек. Жапыртан биз организаторлордун бири болуп катыштык. Көлдө болмок, бирок быйыл биз шаарда өткөрдүк. Театр, опера, балет абдан чоң жакшы фестиваль болду. Бирок бир өкүнүчтүү нерсе, бул фестиваль негизи бул мамлекеттик чоң деңгээлде болуп атпай, бияка көптөгөн дизайнерлер келип катышты. Көп эле жактан болду. Казакстан негизи бизди аябай колдоду. Казакстан Fashion Week бизге организаторлор келип аябай бизди колдоп, өздөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, көп негизи бир частын, ошо организациянын бир частын ошол Казакстан Fashion Week алды. Бирок бизде көп спонсорлор болгон жок. Биз каражатсыз жок, өзү ошо Nomad Fashion Show, Podium Fashion Show Кыргызстанда ошо 5-чи быйыл фестиваль болгондуктан ар кимибиз өзүбүз үчүн, өзүбүздүн мамлекет үчүн. Анткени эми бизде Кыргызстан деген бул текстиль производство, шейн биринчи орунда туруп атпайбызбы Азия боюнча, Центральный Азия боюнча. Негизи эле биз биринчи орунда турабыз да. Бүт жакта бизде доступный, арзан, Мадина базар бар дегендейчи. Ошого караша көп эле башка жактан келген дизайнерлер, тигүүчүлөр ушул тармакта жүргөндөр абдан биздин Кыргызстанга кызыгат экен. Эми силердин колуңарда бар да. Каалаган нерсени чыгып, абдан деңгээлге да чыксаңар болот. Кудайга шүгүр, биздин Кыргызстандын дизайнерлери негизи күчтүү эле, абдан күчтүү да. Мен ар кимдин өзүнүн көз карашы башка, направлениясы башка дегендей, ар ким өз алдынча аракет кылат, өзүнүн фантазиясына, өзүнүн жан дүйнөсүнө жакын. Кайсы нерсени ошол өздөрүнүн жан дүйнөсү менен тиккиси келсе, ошону чыгарып көрсөтүшөт да. Бирок абдан жакшы өттү. Абдан жакшы болду. Даже өтүп барткан туристтер токтоп, өздөрүнүн даже сунуштарын бизге мындай кылбайлы, тиңдей кылбайлы, силердин фестивалыңар аябай жакшы экен, ар кандай ар тараптуу дизайнерлер бар экен. Биздин Кыргызстанда дизайнерлер четте калбады. Абдан жакшы күчтүү дизайнерлер бар экен. Жаңыдан чыккан студенттер мисалы да. Жакшы дизайнерлер бар экен. Өздөрү сунуштарын болуп, бирок сертификаттарда бизде көп ошо международный чоң деңгээлдеги катышканга сертификаттар берилди да, көп жаңы дизайнерлерге. Биз өзүбүздүн атыбыздан, анан жалпы дегеле мода сүйүүчүлөрдүн атынан моданы алып жүрүүчүлөргө мына ушундай сонун деңгээлде иш-чараларды уюштуруп, өзүнүн жеке күчү менен алып кетип, мамлекеттик деңгээлде уюштуруп аткан сиздерге дагы бир рет ыраазычылык билдирип коелу дагы. Биринчисин ичимден билдирдим эле, экинчисин сыртынан билдирип коеюн. Эми келиңиз, эң алгачкы мода дүйнөсүнө келип калганыңыздын себеби эмне болду? Эң алгачкы мода дүйнөсүнө келгенде негизи мен өзүмдү айта кетсем, биринчи өзүмдүн специальностьтим боюнча мен негизи строительмин. Мода дүйнөсү бул менин жан дүйнөм деп айтсам болот. Бул мен чоң энемен, тайнемен, илгери биздин чоң энелер билесиңерди да, өздөрүнүн колдору менен өрмөк согуп дегендей, кийизден жасап, ошол жакта көбүрөөк чоңойгом. Менде негизи ошо чоң энемдин аурасы бар да. Ошол карган, анан кичке кезде ошо чүпөрөктөрдү кармап, жиптерди кармап, кийиздерди кармап, ошол нерсе менде калса керек деп коюм да, мага өтсө керек. Анан бул жан дүйнөм болчу. Көптөн бери ушуга кыялданып жүрчүмүн. Анан мага сунуш түшүп калды жазында.
Nomad Fashion Show'да тоже дизайнерлердің қатысушысында ана мен ойда жоқта жерде эле жетишемби десем, организаторлар эми жетишесиң жетишпейсиң деп айта албайбыз. Кийимдериңди тиккенге, коллекцияңды тиккенге бул ар бир адамдын өзүнүн жан дүйнөсү болуш керек. Эгерде каалооңда аябай чын немеңен кааласаң, Алла Таала буйруп койсо, албетте болот деп. Ишенесиңер, бир жуманын ичинде тигилип бүттү, бир жуманын ичинде качтык, баягы илгерки кыялданып чүйүп жүргөн эскистердин баары ойгонуп, анан өзүмдүн дагы айлана чөйрөмдө кийим тиккен адамдар бар экен, аларга заказ берип сүйлөшүп эле бизде бүт баарыбыз башка өлкөдөгүлөр айткандай эле силерде баары бар да дейт. Баарын барып эле алып келип эле берип эле тигип эле анан чыгып калдым. Бир маалда эле Гүлназ стайл пейджи болуп эле чыкты. Дизайнер болуп эле бир маалда эле өзүм да, үйдөгүлөрүм дагы, жакындарым да таң калышты. Кайсыл убакта сен жетишип атасың бул нерселердин баарына? Кудайдын буйругу экен. Негизи кыялдар орундалат деп жөн эле айта бербеш керек экен. Кыялдаш керек экен, аракет кылыш керек экен, иштеш керек экен. Албетте орундалат деп эле жата бербей, иштеш керек экен ошонун үстүнө. Демек, бул жолго мындай эле дароо бурулуп кеткен турбайсызбы? Дароо эле бурулуп кеттим, ооба, резко меники аябай эле дароо болду. Бирок мага жатты, бирок аябай аракет кылыш керек, иштеш керек. Бул дагы менин оюмча көп жетишкендиктер эмес, мен үчүн бир дагы аз эле чети болду. Бул да тажрыйба керек да, көп нерсе аралаш керек, билиш керек, кылыш керек, үйрөнүш керек, бирде болбой калат, бирде болуп калат дегендей. Ошо? Кудай буйруса, ооба. Ошондо сиз студент кездериңизде баштадыңыз, бул нерселерди? Жакшы. Бул негизи жок, бул мектепте эле башталган да. Студент кезде башка тажрыйбаны окуп калып, башка жака кетип калдым. Баары бир бул меники эмес деп жүрдүм да. Билесиздер, дизайнерлер төрөлгөн эле дизайнерлер болду. Ооба. Ошол негизи чын окшойт. Жакшы, туура, ооба. Биз болсо эфирибизди уланталы, анда сиздин жеке оюңуз боюнча же болбосо деги эле дүйнөлүк басымдуулук бөлүмү азыр 2023-жылы кайсыл өң болду? Ушул мода дүйнөсүндө кайсыл түс мода болду? Негизи алмаштыбы же? Мода циклично деп коет эмеспи? Кайра эле илгерки биздин аталарыбыз кийген, биздин ошолор кайра эле айланып келе берет экен. Чынында айтсам, мен да ошону көп маани берем. Анан негизи азыр кызыл түстөгү, көк түстөгү, сары түстөгү, күрөң, серый деп коет, ошо түстөгүлөр абдан быйыл мода десем болот. Анан ар бир адамдын өзүнүн вкусу болот, өзүнүн стили болот, өзүнө жарашат, жарашпайт мода болот. Ошону азыр көп эле кандай десем, мындай рамка жок да азыркы модада. Өзүңө жаккан, өзүңө кааласаң, эмнени кийсең, кайсы түстү каалаң келсе, кайсы дизайнер жакса, кайсыга окшошкуң келсе, азыр ар бир адамдын өзүнөн го дейм. Жакшы, эми жанагы болот эмеспи? Кээ бир адамдар мындай узун, кененирээк кийимдерди жактырышат да. Аны мен деле жактырам. Ал эми кээ бирөөлөр тескерисинче мындай кичине тыкысыраак кийимдерди жактырышат эмеспи? Анан сиз ошолордун кайсысына карайсыз? Мен негизи өзүм миниатюрный болгондуктан, кичине болгондуктан көп деле мындай тандай бербейм, бирок негизи мага азыркы учурда көбүрөөк оверсайз жагып турат. Аябай ыңгайлуу, жеңил болот экен, негизи чынында айтканда. Жарашыктуу. Негизи жараштырса болот көп эле нерсени. Мода жакты карап эле кайсы нерсе мода болот деп, эмнени окшоштуруп кийсе деп эле ал адамдын өзүнүн табитинен болот. Кээбилер айтып коет го, прирожденный стилисти деп. Ошол нерсе дагы көп жерден ойноп кетет да. Жакшы. Жаңы эле эми мисалы адамдар айтат эмеспизби? Адамдар кээ бир ошону жакшы көрөт, буну жакшы көрөт депчи, анан сиз адамдардын, башка адамдардын оюна карайсызбы же өзүңүздүн ойлоруңуздан чыгарып бир нерселер жасайсызбы? Негизи мага кайрылган адамдар, менин стилим жакпайт, мен алмаштыргым келет деген адамдардын ар биринин өзүнүн оюн угасың. Кандай эмнени жакшы көрөсүң, эмне жагат, образың, жашоо образың кандай, эмне менен алектенесиң, кайсы жаатта иштейсиң. Ошого жарашанан болот. Анан көп эле меники улгайган эжелер келет. Чынында айткандай, көп өздөрүн реклама кылып айткылар келбей эле мындай госорганизациядагы чоң должностьто отурган эжелер да келет правительстводон. Алардын эми албетте каякта иштешет, эмне менен алектенишет, өздөрүнүн көз карашын угуп, анан ошого жараша тандап бересиң. Ошондой болот да. Эми болсо күз мезгили, күздүн ураны сарыган го.
сары ооба. Жалбырак. Күз мезгилиндеги мода дүйнөсүн же болбосо мына ушул күз мезгили келери менен кандай мода дүйнөсүндө кайсыл түс, кайсыл өң мода болуп баштады? Быйыл күз мезгилинде негизи серый, черный, фиолетовыйды көп көрдүм мен. Ошол өңдөр мода болуп атат. Анан көп эле ошо мода циклично баягы эле биздикилер мурун кайра кайталанып эле, бирок биртике кандай десем, азыркы модага жарашыктуу көп дизайнерлер чыгарышыптыр. Эми ошого жараша эле өзүнүн тенденциясы менен эле азыр мода болуп атат да. Кезекте суроомдой болсунчу, жеке сиздин оюңуз боюнча этно стиль деп коебуз го, биздин илгериден бери келаткан. Мына ошол стилдерди, ошолорду иштеп эл алдына тартуулаган оңоюраак, анан баягы элди көбүрөөк тартабы же болбосо тескерисинче жаңы дүйнөдөгү жаңы болуп аткан баягы көрүнүштөрдүн улам анан келип чыккан дизайн? Негизи менин оюм боюнча бул этно биздин стиль. Ал бизде этно Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан ар бирибиздин өзүнүн этно стилибиз бар да, мисалы өздөрүнүн ойлору бар дегендей. Анан негизи бул абдан оор келет, биздин дизайнерлер иштеш абдан эле оор. Бирок этно стиль негизи азыркы жаштарды байкасаңыздар современный стиль менен этно стилди аралаштырып көп кийип атышат да. Көп эле байкасак, бирде болбосо украшениялар, бирде болбосо кийимдер, чачтарын өрүп алышат. Бул абдан жакшы көрүнүш деп ойлойм. Бул анткени биздин илгерки ата бабаларыбыздан, чоң энелерибизден калган нерсе да. Анан колдош керек. Бул жакшы нерсе. Эмнеге биз муну өзүбүздүн илгерки ата бабаларыбыздан калган этно стилибизди такыр эле четке какканга мен мындай туура эмес көз караштамын. Анткени биз кыргызбыз, биздин менталитет башка дегендей, кандай дүйнөдө мода болбосо дагы. Бизде негизи Кыргызстанда этно стилде чыгарган дизайнерлер эң мыкты, көп, кыйын, аябай өздөрүнүн иштерин жакшы билген деп ойлойм да, менин көз карашымча. Сиз дагы ошол стилге басым жасайсыз, туурабы? Мен өзүмдүн кийимдерим ал стилге басым жасалган жок. Биринчи коллекция, мен биринчи коллекциям мындай ыңгайлуу, күнүмдүк кийимдер болду. Бирок мен биринчи коллекциямды негизи смог темасына арнап, ошолго көп басым кылгам да. Образдар аябай ачык түстүү болгон, анан баары противогаз кийишкен. Ошо менен негизи мен смогко көп маани бергим келген. Анан ошо кийимдер сатылганда 5% ошо экологияга жаатына бөлүп берейин деп чечкем. Ошол тармакка кандай болсо бак отургузушабы, же шаарды жашылдырабы, же шылп ушул кандай жака акча жетпей атса ошол жака деп негизи ушул экология жагын колдогом да. Сонун эми ушу каражат жөнүндө сөз кылып калбадыкпы? Ошол тармак боюнча дагы айтып берсеңиз. Башкы демөөрчүбүз ким дейсизби? Башкы демөөрчүбүз деле биздики чынын айтканда болгон жок. Көп адамдар бизди даже подводить этип койгондор болду. Мероприятие башталганда көп нерселерин, жакшы жактарын көрсөтүп дегенде, бирок команда күчтүү болду чынын айтканда. Биздин Казакстандан келген биздин партнерлор эң биринчи башкы демөөрчүбүз Казакстан Fashion Week болду. Ошолорго чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анан өзүбүз эле өзүбүздүн күчүбүз менен эле баарыбыз эле ар бир тармактын мен деген кыйын адамдары жүрдү. Ошолордун иши менен ишке ашып кетти. Колдошту, келишти. Биздин Казакстандан келди, Турциядан келди, Италиядан келди дизайнерлер да, мисалы үчүн бизди колдогон адамдар. Чоң рахмат, келип катышып беришти. Эң сонун. Эми пландар боюнча сүйлөшөлү деле. Кыргызстандын дизайнерлери жакын аралыкта кандай нерселерди пландап атабыз, балким. Именно ушу Nomad Fashion Show, Podium Fashion Show боюнча бизде мына 5 ноябрда дагы 8 дизайнерлерди камтыган. Ноябрда бесконечность деген, ушундай бизде современный 8 дизайнер, 8 коллекция, бесконечность деп бүт баарын ошоштуруп койгонбуз. Азыр даярданып атабыз. Болот бизде. Аякта мурдагы күчтүү дизайнерлер аты чыккан, анан жаңы дизайнерлер дагы болот. Сертификаттары бар, катышканга мүмкүнчүлүктөрү бар болот. Жакында биз рекламасын баштайбыз. Азыр ошого кызуу даярдыктар болот. Ооба, азыр кызуу даярдыкта болот. Бары азыр акырындан даярданып атабыз. Мен болсо азыр бир аз багы
жеке адамдын оюн сурагым келе берет айырмасы боюнча. Ошол эле мисалы өтүп кеткен иш чарада балким жеке мынтип карап байкасаңыз, деги эле биздин мода дүйнөбүз же болбосо башка мамлекеттердин жетишкен ийгиликтери биздики деле баягындай артта эмес бекен? Жок, биздики деле артта эмес, негизи көбүрөөк колдоо болсо, көбүрөөк да көп маани берсе, колдошсо, мисалы, анда абдан жакшы болот да. Анан биздикилер деле жок, биз кем калбайбыз, чындыгында айтканда. Көп эле бизде шоурумдар бар да, өзүңөр билесиңер, алар деле абдан сонун кылып өткөзөт показдарын. Спонсорлорду табышат, каражаттарды өздөрү иштешет, өздөрү аракет кылат, жанагындай эле биздин кыргыз блогерлерди чакырат, атактуу адамдарды чакырат. Ошентип эле рекламадан реклама болуп эле мындай аябай аракет менен, аракеттин үстүндө иштешет. Анын үстүнө байкасак да, биздин көп дизайнерлер чет жакка чыгып, өздөрүн тааныштырып, өздөрүнүн коллекцияларын көрсөтүп жүрөт. Негизи Кыргызстан, биз ойлойм, ар бир адам өзү именно абдан таланттуу келет. Өздөрү кең пейил келет дегендей, албетте дагы көптөгөн жетишкендиктер болот деп ишенем. Эйсон, анан кесиптеш, бизге бөлүнгөн убакыт акырындап соңуна келип жетип баратат. Биздин Гүлназ айымга эркин микрофон берели, келиңиз. Эмне дейт элем, бизди колдогула, бар болгула, аман болгула, кыргыз элим асманы ачык болсун, эч ким оорубасын, үйүбүздө тынчтык болсун. Айтканыңыз келсин. Рахмат. Ыраазычылык билдиребиз.